Саламатсызбы Гүлзат эже, бизди угуп жатсаңыз, кутмандуу таңыз менен бул таңкы СТВ сиздин тынчыңызды алып жаткан жана ошондой эле кыргыз эли сиз менен баарлашайын деп турат. Кутмантаң берекем, кутмантаң элим, жерим, жылдызым, асманым, космосум. Кыргыздын деми Гүлзат Мамытбек сүйлөп жатат. Кутмантаң, урматтуу СТВ телеканалы. Биз сизди Гүлзат эжеке студияга чакырып бир маек куралык дегенбиз, бирок сиз чет өлкөдө экенсиз. Азыркы учурда кайдасыз жана эмне иш менен алектенип жатасыз? Рахмат, сонун суроо болду. Азыр мен Копенгагенде, бул Европадагы Дания деген өлкөнүн борбор шаары болот. Ошол жерде окуп жатам. Өтө чоң, өтө килеген сонун билим алып жатам. Адамдын потенциалын, ички потенциалын кантип ачканга болот, кантип аны мындай өзүнө ишенип, максаттарына жетүүгө болот деген ушунчалык бир сонун билим алып атам. Ошондуктан Кудай буйрса Кыргызстанга мыкты адис болуп барам, мыкты адис. Эң сонун билим алуудан эч качан тажабаш керек. Ал эми мен Кыргыздын демимин деп келесиз, азыркы учурда жаңы демимин Кыргызстан тур деп бардыгын ойгоп келесиз. Мындай ойго кантип токтолуп калдыңыз? Ооба, Кыргызстандын чындыгында эле жакшы сонун улуттук демимин. Мен буну былтыр октябрь-ноябрь окуп кеттим, келип Копенгагенге. Ошону түшүндүм да, мен кыргыз элимди сырттан көрүп туруп, аябай сонун эл турбайбызбы? Биз ушунчалык күчтүү калк турбайбызбы? Биз ушунчалык улуттуу, баатыр улут турбайбы деп ушуну көрө алдым, жакшы окуп алдым. Анан ошондон кийин мен түшүндүм, мен Кыргыздын жаңы деми экенин. Ошондон кийин мен баштадым видеолорумду. Мен Кыргыздын демимин. Тура кой Кыргызым, тура кой, берекем, алтыным, жылдызым деп. Анткени биз кыргыздар ошол нерсебизди унутуп калыптырбыз. Биз ошол нерсени жакшы унутуп калыптырбыз. Анткени түйшүк көп, анан кийин өзүбүздү өзүбүз кемсинте беребиз. Кыргызга боло берет. Кыргыз кеч кала берет. Кыргыз ушундай деп жаман жерибизди айта берип, биз кичирейип кетиптирбиз да, эл катары, калк катары, улут катары. Эми мен түшүндүм, мен азыр психологиянын өтө жогорку деңгээлиндеги билимди алып атам. Көрсө адам баласы өзүнө жаман нерсе айткан сайын жаман болуп кичирей берет экен. А жакшы нерсе айткан сайын өзүнө жакшы нерсе болуп чоңой берет экен. Ошондуктан кыргызым, берекем, жакшы нерсе айталычы бири-бирибизге. Өзүбүзгө жакшы нерсени айталычы, кыргыз жөнүндө жакшы нерсени айталычы. Президенттерибиз жакшы, министрларыбыз жакшы, депутаттарыбыз жакшы, сыртта жүргөн мигранттарыбыз жакшы, үйдө отурган байчелерибиз жакшы, өсүп келаткан өспүрүмүбүз жакшы, балдарыбыз жакшы дей берсек, жакшы жака көңүл бура берсек, жакшы жагыбыз өсүп баштайт экен берекем. Ошондуктан Кыргыздын жаңы улуттук деми ошондой нерсе айтып жатат. Азыркы учурда биз мынакей 8ден 53 мүнөт өтүп жаткан учуру. Биз таң эрте сиз менен байланышып турабыз. Азыр мүмкүн кыргыз элине өзүңүздүн бир дагы да болсо жакшы каалоо тилектериңиз бар. Өзүбүзгө өзүбүз дем бербесек, бизге эч ким дем бербейт экен. Өзүбүздү өзүбүз оңдобосок, бизди эч кимге оңдоп бербейт экен. Кыргызстан кимге керек? Бизге керек. Кыргызстанда ким жашайт? Биз жашайбыз. Биздин балдарыбыз жашайт. Алтыным, элим. Кыргызды жаман сөз менен, ачуу сөз менен, анан монда камчы менен, анан кийин ачуу нерселер менен оготконго болбойт экен. Анан мындай наказание кылабыз го, биз бир жаза кылабыз го. Ал нерсе ойготпойт экен. Особенно кыргызды. Кыргызды жылуу сөз, таттуу сөз, жумшак сөз, жакшы сөз, жан эргитет дейт. Ошол нерсе ойготот экен. Ошондуктан кыргызым тура кой. Биздин доор келди. Эң сонун. Мынакей бардыгыбызга таң эрте өзүнчө эле бир мотивация берген бул Гүлзат Мамытбек болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга жооп бергендиңиз үчүн, жакшы билим алып Кыргызстандын керегине жараган эжекелерибиздин бири болдуңуз деп айта кетелик. Тынчыңызды алганыбыз үчүн кечирим сурайбыз. Кайрадан сизди Кыргызстанда күтөбүз. Жок, берекем. Такыр тынчымды албадыңыз. Мен үчүн бул чоң бакыт сиздер менен ушинтип маек куруш. Мен эл менен маек куруш, бул мага өтө чоң байлык Кудайдан берилген. Мен ушул дүйнөгө Кудай ушинтип үчүн жараттыр да, дем берсин деп. Ар бир нерсенин өзүнүн бир максаты бар. Ар бир нерсенин. Столдун өзүнүн максаты бар.
Bunun üstüne bir nерсе койсо болот. Креслонун максаты бар, bunun üstüne отурса болот. Ар бир нерсенин максаты бар экен. Ал эми ар бир адамдын тег эле максаты бар. Ар бир адам өз максатын таап алса, ошол бактылуулук, ошол нерсе анан кийин бактылуулукка алып келет экен. Бул дүйнө эки дүйнө. Ошондуктан мен өзүмдүн бактымды таптым, өзүмдүн максатымды таптым. Мен дем бергич экем. Мен Кыргызстанды биринчи орунга кылып алгандан кийин анан кийин планетага дем бере ала турган күчүм бар, билимим бар. Эң биринчи кыргыз билим алышы керек экен. Билимсиз эч жака кете албайбыз. Эч жака бара албайбыз. Капкараңгы болуп тура берет көз алдыбызда. Коркулуу тура беребиз. А билим алсаң, ой, мен муну кыла турбаймынбы? Мен тиги англисче сүйлөй ала турбаймынбы? Мен компьютерди колдоно турбаймынбы? Мен интернетти колдоно турбаймынбы? Деген билим алсаң, сенде ошондо буякта чоң күч пайда болот. Чоң эркин пайда болот. Эркиндик пайда болот. Ошондо сен көп нерсеңди жасай аласың. Кыргызым, тура кой. Тур, биздин доор эми келди.